Төртүнчү каталог менен тааныштыруубузду дагы да улантмакчыбыз. Кийинки темабыз бул гигиенага арналган продукциялар. 92 страницада башталат бизде гигиенага арналган продукциялар. Бул жерде Дилайн сериясындагы крем депилятор, ошондой эле крем после бритья жана одноразовый бритвы. Бул жерде бир эле штугу 189 сом экен деп ойлобоңуздар. Бир упаковканын ичинде мындайдан 3 болот, бирок одноразовый деп айтылганы менен аны сиздер 3-4 жолу колдонсоңуздар болот бирөөсүн. Ошондой эле көбүнчө ушу жайында ачык кийингендери буттарындагы ашыкча түктү жок кылуу максатында ушундай восковые полосканы колдонушат. Бул наклейка сыяктуу болот дагы, бутка же колго кайсыл жерде түк көп болсо ошол жака чаптап туруп анан сыйрыйт да. Сыйрыганда ушу түктөр кошо чыгып кетет. Мына ошондой учурда тери мындай кызарып, поврежденный болуп калат, баары бир деле денеден түктөр чыгып аткандан кийин. Мына ошондон кийин ушундай атайын очищающее масло после депиляции ушул колдонулат. Бул успокаивать этет. Ошондой эле дагы бул жерде увлажняющее суфле для бритья, бул именно увлажнять этип берет экен. Бул новинка экен. Так, анан гель для бритья, бул жерде көрүп атасыздар, гель для бритья. Ошондой эле тоник после бритья. Бул жерде маани берип карасаңыздар болот, набор менен алсаңыздар арзан түшөт экен. Мисалы үчүн бул жерде восковые полоски керек болсо и плюс масло после депиляции 419 сом болуп атат. Минус 20% скидка менен 335 сомго келет экен. Ал эми бул жерде тоник после бритья жана гель для бритья экөө биригип 289 сом экен. Минус 20% скидкадан кийин 231 сомго алсаңыздар болот экен. Андан кийин 95 страницада бизде именно бутка арналган продукциялар бар. Мына 94-төн да айта кетейин. Бул гигиенага деле тиешелүү эмес, бирок жазында жаңы бут кийим алып кийесиздер. Ошо жаңы бут кийим алып кийгенде сөзсүз өйкөйт бут, туфлилер өйкөп, согончок жак же болбосо асты жак каптал айтор мозоль болуп кетет, ыйлакчы болуп кетет. Мына ошону алдын алыш үчүн уже кысып баштаганда эле бутуңузга сүйкөп койсоңуз, ушул карандаш стик сиздин бутуңуздун терисин мозоль болуудан коргоп берет. Анан мындай сонун размягчающий крем компресс для ног жөнүндө да айткым келет. Бул дагы согончогуңуздарда чор болуп катып кеткен болсо, аябай сухая кожа болсо, ушул согончоңуздар жарылып аткан болсо дагы ушул крем сонун жардамын берет. Андан кийинкиси булар гигиенага эле тиешелүү болуп калат. Антиперспирант, крем антиперспирант для ног. Балдар окуса эми көбүнчө ушул келердин кечки бут кийим кийип алып басып жүргөндөргө дагы сунушталат. Жыттанып кетет бут, особенно кеда кийгендерге, ботс кийгендерге бутту таза жууп туруп, анан ушул кремди сүйкөп койсоңуздар антиперспиранттык эффективдүүлүгүн көрсөтөт. Бальзам для стоп гладкие пяточки, бул дагы ошол тамандын тунук болушуна жанагындай катуу болуп калышын алдын алат жана увлажнять этип берет да. Ошондой эле пилка двухсторонная 525 сом турат экен. Бул ушул таманды кырганга жакшы жардамын берет. Так, андан кийин биз 100 страницага барабыз. Бул жерде уже бизде тиштин ооздун ичине, ооз көңдөйчөлөрүнө жардам берүү же болбосо тазалоо максатына арналган продукциялар. Бул жерде 2 зубная паста алсаңар 120 сомдон болот экен, почти 120 сом, эми 119 сомдон экен. Анан мындай кылып дагы бул жерде карап коюңуздар. Зубные пасты Эксперт Фарма, лауреаты премии Право потребителей и качество обслуживания. Мына ушундай конкурстун лауреатына кирет. Бул Сеченова Министерство здравоохранения, бул академия, медакадемия Россиядагы, ошол жерде изилденип жана
тесттен дагы ушул академиянын лабораториясында жүргүзүлөт да ушул эксперт фарма сериясы. Так, бул жерде white plus анан total тиягын окуй албай калдым. Анан зубная щетка дагы 165 сомдон экен. Бул жерде дагы ушул зубная пасталар дагы мынакей 120 сомго алсаңыздар болот экен, эгерде экини алсаңыздар. Бул жердеги щеткалар катуу, булар гелевый менен жумшак жууганды жакшы көргөндөр үчүн бул катуураак. Мына щеткалар бир аз катуураак келет, ал эми бул гелевый бир аз жумшак келет. Силикон деп койсок болот, гелевый деп койсок болот. Ошондой эле андан кийинки страницабызда дагы негизи бул жерде концентрант дегендер дагы айтылат. Мына жерде да концентрат деп айтылып турат. Мынакей концентрированная зубная паста. Кээ бирөө эмнеге бул кичинекей дешет да. Мына жерде жазууну окуп коюңуздар. Достаточно всего одной горошины деп турат. Кичине эле сүйкөсөңүздөр, сыгып алсаңыздар ошол сонун жардамын берет. Өтө көптү кереги жок. Так. Бул жерде дагы биздин ооз көңдөйчүбүзгө арналган продукциялар. Ушул страницаларды жакшылап окуп чыгып, өзүңүздөргө керектүүсүн таап алсаңыздар болот. Прям тиш ооруп чыдатпай жаткан учурда да ушул ополаскивательди колдонсоңуздар, мындай убактысынча басып турганга жардам берет да. Бул 40% скидка менен келиптир, еще мынусу. Булар болсо 200. Анан ошондой эле жанагы ооздун ичи стоматит болуп, тамак ооруп, ооздон жаман сасык жыт чыкканда бул сөзсүз ооздун көңдөйчөсүндө бир вирус бар экенин билдирет. Мына ушул гель спрей для полости рта с пребиотиками дегенди колдонсоңуздар, мына биякта да жазылып турат. Устраняет неприятный запах изо рта, способствует оздоровлению микрофлору полости рта, активно увлажняет слизистые. Шуну чачып турсаңыздар, то есть бул жактан эмне кылат? Неприятный запахты жок кылып, ошол эле учурда организмибизге керектүү бактерияларды калтырат. Гигиена темасы уланат. Бул жерде дезодорант для интимной гигиены, мусс для интимной гигиены, очищающий гель для интимной гигиены, средства для ежедневной интимной гигиены. Бул жерде ушул эки продукция новинка болуп атат. Ошондой эле бизде сонун мындай влажный салфеткалар бар. Булар интимный гигиенага жана ошондой эле колтукту дагы, подмышканы дагы арчыганга. Так, андан ары бизде бул 106 страница, эми 190 страницада дагы гигиенага арналган продукциялар бар. Булар гель смузи для душа, мынакей гель смузи, самындар, бул ручная работа, мынакей самындар. Анан бул жерден жакшылап карайбыз, жакшылап окуйбуз. Могу жерде например, ботаника сериясынын глубокое питание дейт могу жерде. Бул тонус и энергия. Мына жерде антистресс. Бул жерде фиалка менен мелиссанын. Негизи эле мелисса бул успокоительный катары кетет да, мелисса көп учурда. Так, анан нежность и шелковистость дейт. Бул жерде свежесть и баланс дейт. Мягкость и комфорт дейт. То есть мынакей эмнени издесеңиздер, силерге кандай керек болсо ошондойду алсаңыздар болот. Анан еще бул жердеги кызыл фонго караңыздар. 2 геля для душа 99 сом каждый. Эгерде экини алсаңыздар, мындан бирди алсаңыздар, демек 99 сом минус 20% скидка менен 79 сомго аласыздар.
Так, андан ары лакрим сериясы. Лакрим сериясындагы антиперспиранттар 125 сомдон экен. Лакрим сериясындагы соонун самындар, лакрим сериясындагы обновляющий же болбосо ошол кургак денеге арнаган именно крем гелдер. Гель душаны тандап атканда дагы сиз өзүңүздүн териңизге көз салып туруп анан тандаганыңыз жакшы да. Ушул крем-гелдер кимдин денеси сухой болсо ошого жакшы жардам берет. Жумшак кылып жана мындай шелушение болбойт да. Көбүнчө кышкы моментте витамин жетишпей калат дагы, адам денеси кургап мындай шелушение боло берет да. Ошол учурда ушул кремди колдонуп, лакрим сериясындагы крем-гелди колдонуп жана мындай кремдерди сүйкөсө денеге сонун болуп калат. Дальше Лунисия сериясындагы продукция. Бул негизи жаңы жылдан берки эле жаңы чыккан продукцияларга кирет. Бул жерде жакшылап байкап көрөбүз. Гипоаллергенная формула. Эч кандай зуд же болбосо аллергический реакция бербейт. Очищающее гидрофильное масло для интимной гигиены. Очищающий крем для интимной гигиены. Так, бул жерде спрей вуал, салфетка, влажный салфетка. Так, андан кийин мынакей ооз чайкай турган дагы спрейлер 135 сом. Бул кичинекей келет. Чөнтөгүңүздөргө салып, как антисептик сыяктуу чөнтөгүңүздөргө да салып алсаңыздар болот. Гелевая зубная паста, нежная малина. Бул ачуулугу жок, жумшак малина жыттанат, таттуу жыттанат, таттуу даамданат еще. Гель лубрикант. Бул да өтө сонун уникалдуу продукция. Бул боюнча өзүнчө темада сүйлөшсөк болот. Андан кийин бул гель для душа. Мунусу болсо молочко для тела. Буну да кургак терилер колдонсо жакшы жардам берет. Гель для интимной гигиены для чувствительной кожи. Кимде барго, кээ бирөөнүкү эчтеке жакпаган, ошолорго арналат. Ал эми гель для интимной гигиены 155 сомдон. Бул хит продаж. Кийинки страницабызда Нуки сериясындагы зубная пасталар. Булар 165, 155, 125, 189 сомдон ооз чайкоочу средствосы жана 125 сомдон антикарис утренняя зубная паста дейт. Бул жерде еще ушундай щетканы да карап коюңуздар. Щетканын баасы 155 сом экен. С угольным напылением. Так. Обладает отбеливающим эффектом. Силиконовые элементы по краям для массажа десен дейт. Мына жериндегилерди байкаңыздар. Могу жеринде көрдүңүздөрбү? Бул деснаны дагы тазалаганга жардам берет экен, массаж кылат экен. Средняя жесткость дейт, өтө катуу эмес экен. Пластик, щетина, нейлон с угольным напылением. Так. Кийинкибиз бул бизде дезодорант, антиперспиранттар. Экөөнү алсаңыздар 89 сомдон келет.